Ташиевди подстава кылып коюшту. Болот Темиров бошотулду. Бүгүн 23 январда иликтөө журналист Болот Темиров Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту тарабынан эч жакка кетпөө тил катынын негизинде бошотулду. Мага айрым укук коргоо органдарынын кызматкерлери келип, тарынба деп айтып жатышты. Укук коргоо органдарынын жогоруда тургандардын буйрутмасын аткарышкандыгы, бул Кыргызстандын чындыгы. Мен кармалганымды иликтөөлөргө байланыштырам. Бирок эки версия бар. Биринчиси бул Камчыбек Ташиевди подстава кылып коюшту. Ал кармалуу тууралуу билген эмес. Экинчиси бул ишти УКМК эмес, Ички иштер министрлиги ачып жатат, деди журналист. Болот Назаров эч жакка кетпөө тил каты менен бошотулду. Бүгүн 23 январда Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту тарабынан анын кармалышынын мыйзамдуулугу каралат. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын имаратынын жанында Болот Назаровду колдогон митингде Төкмакын ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиевдин коштоосунда соттун имаратына чыгып кеткен. Абдиев журналисттерге: азыр сотко алынып баратат, үй камагына чыгарылды. Ал жерде 15-20 мүнөт болот. Андан кийин үйүнө кетет, деди. Депутат болуудан качкандар бар. Ташиевдин иниси эмне себептен Жалал Абад округунан депутаттык мандатын өткөрүп берет. Жалал Абад номер 14 округу боюнча депутат Ташиев Шайырбек депутаттык мандатын өткөрөт. Анын ордуна кийинки ордун алган Келеви же Кайра Шайлуу өтөбү Шаклыктаган Шайлдабекова чечет. Ташиевдин депутат болуп келишине бир тууган агасы Камчыбек Ташиевдин кадыр-баркы себеп болгонун эл түшүнүп турат. Себеби УКМКнын жетекчиси бир тууганы Камчыбек Ташиевдин айтуусунда Шайырбек Ташиевди элден алсыраак кетип кал деген. Ал сыртка чыгып кетип, шайлоого 2 күн калганда келип, эл менен жолугушуп, бирок шайлоодон жеңип чыгышы да күмөн туудуруп турат. Камчыбек Ташиевдин айтуусунда бир үйдөн бир эле саясатчы чыкканы туура. Ошондуктан көп сөз болуудан качып, Камчыбек Ташиев инисин мандатын тапшырып бер деген. Иниси макул болуп жакында мандатын тапшырат. Бул шайлоо боюнча алдыңкы орундарды ээлегендер эмес, ким канча добуш алса, ошолор депутаттыкка келген. Ошондуктан көптөгөн мен атыма критикалар айтылып атат, айтып атасыздар, деп атасыздар. Биз буну критика катары кабыл ала беребиз. Критиковать ете бериңиздер. Кээ бир жерде жаңылып да каласыңар. Биз ага деле мейли дейбиз. Кээ бир жерде туура эмес маалыматты айтып каласыңар. Биз ага деле мейли дейбиз. Бирок жала жаппаганга аракет кылыңыздар. Жала жаппаганга. Жок эле жерден адамды мындай жала жаап чыгарып койгондан этият кылыңыздар. Анан кийин мына жанагы мен иним Шайырбек жөнүндө айтылып атпадыбы? Ал депутат болуп келди, иниси тияк депчи. Шайырбектин шайлоо кампаниясында жүргөндө, шайлоо кампаниясы башталганда, чтобы ар түрдүү сөздөр башкалар болбосун деп туруп, мен ага айтып, мамлекеттен чыгарып жибердим. Ал шайлоого 2 күн калганда гана мамлекетке келди. Анын паспортундагы кирген чыкканын текшерсеңер болот. Кээде 3-чү күнү келди, 4-чү, 5-чи күнү 2 күн гана эл менен жолукту. 2 күн күнүнө 3-төн кылып 5-6 жолугушуп өткөздү. Анан ал эл тарабынан шайланып келди. Эмне үчүн? Конечно, анын жеке өзүнүн заслугасы болбосо дагы ал жерде менин заслугам бар. Себеби көптөгөн жылдардан бери мен ал жерде депутат болгонмун. Көптөгөн жылдар шайланганмын. Элге тынбай ар дайым жардамымды берип келем. Мындан ары да өмүр өткүчү жардам берем. Анан мен кече Шайырды чакырып айттым. Эми иним көптөгөн ушундай критикалар айтылып атат. Эми үйдө бир эле саясатчы болуш керек. Бир эле саясатчы болуш керек. Сен саясатчы болбой эле кой. Элге бере турган жардамыңды итагер ошакта бере бер. Мандатыңды тапшырып бер деп мен аны айттым. Конечно, ал эл тарабынан шайланган. Бирок ошондой болсо дагы мен айткан сөзүм макул болду. Мына жакынкы күндөрү Шайырбек өзүнүн мандатын өткүзүп берет. Жана эч кандай биздин Ташиевдердин үй бүлөсүндө 2 же 3 саясатчы болбойт. Жападан жалгыз гана мен саясатчы болом. Мен саясатка кеткенден келип алып боло берсин, жүрө берсин, башкара берсин. Себеби биз муну өзүбүздүн өткөн тарыхыбызда көрүшүбүз керек. Өткөн президенттерибизде, өткөн башкачыларыбызда, ошолордун деле жакындары, ошолордун деле бир туугандары жана башкалар
мен да кошо башкарышам, жанында жүрөм, колдоймун, жардам беремин деп жүрүшүп, мына кандай акыбалга келишти. Бизде андай болду. Мага менин инимдин саясаттагы жардамынын кереги жок. Анын саясатта туруп мени колдошунун кереги жок. Кудай кааласа мен өзүмө ишенем. Мени кудай кааласа эл колдоп турат. Кылган ишимдин баардыгы таптаза болгондуктан мен шайырды айттым. Шайыр макул болду. Буюрса, ушул кийинки аптада мына келеткан 3-чү күнү заседание болобу. Ошо күнү тапшырып чыгып кетет. Вот один вопрос, может быть, вы до этого объясняли, возможно, я не услышала, именно попадала. Почему задержание Болота Темирова совпало с этим расследованием? Это первое. Второе, чуть-чуть вопрос не по теме, но вот чтобы развеять сомнения относительно вас, то, что вы нас уверяете, что вы никаким образом не задействованы в коррупционных каких-то действиях. Вот почему средства, которые аккумулируются в преступления от коррупции, они находятся на спецсчетах силовых органов и не переводятся в общий бюджет? Так, уважаемые журналисты, по поводу совпадения объявления или показания вот этого ложной передачи и его задержания, это ни в коем случае чисто механические как бы совпадения. Потому что я вам объяснил, что его расследование никоим образом не наносит урона моему имиджу. Почему? Потому что это все ложь, это все как бы подставлено, это все для того, чтобы лишь бы каралап жала жабышчу болгондугу мына көрүнүп турат. Так, ал эми анын кылган кылмышы боюнча мен айтып атпаймынбы, мен Болотту журналист катары, журналисттер эч ким эми болбош керек, журналисттерди биз ар дайым колдоп кубаттап жүрүшүбүз керек. Болотту мен азыр ушул эртең менен да сүйлөштүм, мына азыр келгенде да сүйлөштүм, азыр чыгып да сүйлөшөмүн. Түрмөгө камабай эле, ошол сыртта жүрүп эле расследованиясын өткүзө берске деп ошону аракет кылам. Ошол мен азырынча ошол кылган мындай бир аз болсо дагы аракет кылам мен ошону. Так, айтып билет эткенде. Бул бир. Экинчи, эмне айттыңыз? Да, спецсчет. Вот спецсчет по борьбе с коррупцией. Уважаемые журналисты, в прошлом году по борьбе с коррупцией нами было собрано из коррупционеров, разных нарушителей закона, с имуществом и финансовыми средствами около 8 миллиардов долларов, 8 миллиардов сом. 8 миллиардов сом. Из них какая-то часть, большая часть, где-то, я не знаю сколько, но большая часть, где-то, даже гораздо большей части, может 5-6 миллиардов уже находится у государства. Остальные, которые там находятся в нашем спецсчету, они будут переводиться по мере принятия решения по данному уголовному делу. Судебное решение, закончить расследование, все другое. Там много следственных мероприятий. Поэтому они у нас пока находятся, но как это закончим по мере расследования, мы будем передавать эти средства. Но у нас ничтожная малая часть осталась. Может быть 1/4 или может 1/5 часть осталась. Остальные мы уже передали. Протокол